Баткен облусунун Кыздыкя шаарына караштуу Жаштар борборунда жаштан эки долбоору боюнча эртең никеге туруунун себептери жана кесепеттери боюнча тегерек стол болуп өттү. Бул тегерек столго шаардын вице-мэри Маткалыков Асылбек Жорубаевич, шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мотосманова Дамира Жамалдиновна, мектептин идеяны ата-энелер, соцзащита, соцпедагог, врачтар, жаштан эки долбоорунун катышуучулары жана башка өкүлдөр катышты. Кыздыкя шаарында 13 мамлекеттик мектеп бар. Ошол мектептерибизде албетте мына жаш куракта турмушка чыгуу боюнча өтө чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Өзүбүздүн иш пландарыбыз бар. Анан кийин ар бир мектепте соцпедагог болобу, завуч организатор болобу, бунун үстүндө иштеп, ата-энелер чогулуштарында, класстык сааттарда биз өтө көп бул боюнча иш жүргүзөбүз. Эми биз жүз жолу айткан менен баягы ата-эненин менталитетини, ата-эненин көз карашыны, ушул эрте турмушка берүүгө болгон көз карашын өзгөртүү бул бир гана мектептин эмес, бул жалпы коомдун иши десем мен жаңылышпайм. Эмне дегенде азыркы учурда ушул жаш кыздарды, жаш жетелек кыздарды турмушка бергенге ата-энелерибиз кызыгып калды. Эмне дегенде баягы кыз балага мен белгилеп кетким келет, биздин Кыргызстанда дагы эле ушул көз караш бир аз башкачараак да. Ол баланы биз өйдөрөөк көрөбүз, кыз баланы кичине немерээк көрөбүз да. Анан 18ге чыккандан кийин ушу тезирээк турмушка бериш керек. 18ге чыга элек болсо, ушул жакшы бир жерден бирөө келген болсо, ушуга тезирээк бере калсак ушул кыз баланы депчи, ушул түшүнүктү биз кичине өзгөртүшүбүз керек. Ушул түшүнүктү өзгөртүш үчүн биз жалпы баарыбыз ушуга аракет жасашыбыз керек. Тегерек столго чогулгондар өз ойлорун айтып өтүштү. Шаардык үй бүлөлүк врачтар жашы жетелек өспүрүмдөр эрте турмуш курса ден соолугуна зыян келип, алардан жакшы бала төрөлбөйт жана ошондой эле эрте никеге туруу боюнча толук маалыматтар берип кетишти. Турмуш куруу боюнча бүгүнкү күндө каттоо боюнча 2019 жылдын 6 айлык жыйынтыгы менен 7 эрте турмуш куруу биздин башкармалыкта катталды. Анын 4-өсү эрте төрөө фактысы менен жана 3-өө бүгүнкү күндө боюнда бар мезгили. Негизинен иликтеп келгенде ошол материалдык жактан кыйналган семьялар, ошондой эле ата-энеси ажырашып кеткен семьялар, анан ата-энесинин макулдугу менен турмуш курган учурлар катталган. Бул учурлар катталгандан кийин биз алар менен иш алып баруудабыз, жеке иш пландар иштелип чыккан. Аларга метрикке алып берүү, ЗАГС алып берүү күбөлүктөрүнү алар менен андан ары иш алып баруу. Себеби алар эрте турмуш кургандыктан алардын окуган билими жок. Аларды кайрадан кесиптик окутуу, мамлекеттик жөлөк пулдар берүү, мамлекеттик кепилдиктер төлөө, алардын мамлекеттик болгон укуктарын эме кылуу, ата-энелик алардын милдеттерин түшүндүрүү, алардын эрте турмуш курганынын себептерини иликтеп чыгып, ошолорго кандай жардамдар, мамлекеттик кепилдиктер керек болсо ошолорду ар тараптуу жардам берүү иштерин жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө.